Салам достор, биз бүгүнкү урокто бүгүнкү сабакта сервомоторду кантип туташтырганды үйрөнөбүз. Жана алгач эле экрандагы башка элементтерди удалить кылып же жок кылып алабыз. Андан соң сервомоторду алабыз. Сервомотор оң жак тарапта турат, көрсөңүздөр. Аны өзүгө удобный кылып жылдырып алабыз. Анын 3 порту бар: сигнальный, плюс, минус. Алгач эле питание портторун туташтырабыз, плюс-минус. Жогорку чекеде турган бул сигнальный порт. Аны Arduino'нун цифровой портторуна, каалаган цифровой портко туташтырабыз. Биздин учурда жетиге туташтырдык. Андан соң код жазабыз. Бул жерде биринчи библиотеканы кошобуз. Сервомотордун өзүнүн библиотекасы бар. Библиотекада даяр коддор болот, анткени чоң башка түзүлүштөрдө көп код жазбаш үчүн даяр библиотекалар бар, ошону туташтырабыз. Андан соң pinmod четиге ошол сервомоторду кошобуз. Servo attach жетинчи портко биз сервомоторду коштук дегенди түшүндүрөт. Андан соң программаны жазып баштайбыз. Алгач эле бул серво right 0 деп жазабыз. Бул деген сервомотор 0 градуска бурулсун деген сөз. Андан соң delay деп убактысын беребиз. Жана ушундай катышыктар чыгышы мүмкүн. Аны карап, оңдоп коебуз, ылдый жагынан окуп. Бул 0 градуска бир убакыттын ичинде, андан соң 180 градуска бурулат деген программа. Каталарды оңдоп жана байкайбыз. Өзүңүздөр көргөндөй, бул 0 градуска жана 180 градуска бурулат. Программаны токтотуп, биз бул жерден градусту өзгөртүп алабыз. 180 эмес, мисалы үчүн 90 градус деп жазсак болот. Жана өзүңүздөр байкагандай сервомотор бул биз жазган градус боюнча бурулат. Бул учурда уже 90 градуска бурулат. Эми программаны бир аз татаалдаштырабыз. Азыр автоматтык түрдө өзү бурула турган болсо, бул жолкусунда биз кнопка аркылуу башкарабыз. Эки кнопка менен бир кнопканы басканда 1 градуска, эми экинчи кнопканы басканда башка градуска бурула тургандай болот. Ал үчүн баштагы программаларда көргөндөй кнопканы биринчи туташтырабыз. Анын үчүн бизге резистор керек болот. Резисторду алабыз. Бир жак бөлүгүн плюска, экинчи жак бөлүгүн минуска резистор аркылуу кошуп, резистордун тушундагы бурчасынан алып цифровой портторго кошобуз. Жана бул жерде ошол кнопкалар кошулгандыктан условия же болбосо биздин кнопкалардын шартын жазабыз. Мисалы үчүн эгер 6-чы портко кошулган кнопка басыла турган болсо 1 градуска бурулсун. Ал эми экинчи кнопка басыла турган болсо башка градуска бурулсун деген шарт жазылат. Программаны киришке көз көрөбүз. Жана
сиздер көргөндөй кнопкаларды басып көрөбүз. Азыр биз кнопканы басканда бул биз жазган графикага бурулуп кайра аркага келип жатат. Жана бул жерден катачылыкты байкадык. Анткени биздин кнопкабыз туура эмес туташтырылып калган. Аны оңдоп, программаны башынан ишке киргизебиз жана текшерип көрөбүз. Байкаганыңыздардай, эгер биз бир кнопканы бассак 180 градуска, эми экинчи кнопканы бассак 0 градуска сервомотор бурултат. Ушун негизинде биз ар кандай түзүлүштөрдү кнопка менен иштеген ар кандай түзүлүштөрдү жасай алабыз. Мисалы түшүмдө автоматтык түрдө иштеген жерлерди же болбосо айнекке тагылуучу пардаларды жасасак болот. Биз ачылып жаба турган.